Assalamu alaikum. Bir tuğanlarım, mekendештерим. Buna biz жанагы каша самса деген жана популярный болуп аткан самсалардын үй шартында мындай духовкага даярдадык. Дамын татып көрөбүз. Assalamu alaikum, мекендештерим. Жана популярный болгон каша самса деген биз үй шартында жасап көрдүк. Дамы кандай болгонуну жеп көрүп анан айтабыз туугандар. Мына кадимкидей эле өзүнүн жанакы чынылар. Уже чыныларга жасадык. Аллах буйрса мына кандай болгонуну жеп көрүп, дамын анан айтабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Каша самсабыз кандай болду экен көрөбүз азыр. Bıçakla kesip alıyoruz. Bismillah. Mana tuğanlar. İçi şorpadan ayırması yok. İçinde şorpos menен boldu muna. İçinde kuyruk var, et var, piyaz var. Жанагы биз айткан калемпир болгарский. Мунун дагын көрөбүз азыр. Бардыңыздарга жагат деген үмүттөбүз. Үй шартында жасап жеңиздер туугандар. Тамагыңыздар таттуу болсун. Ушу башында жанакы камырына каткастар өтө сонун мына. Жумурткадан аралаштырып камыр кылган болсо, майдан аралаштырып өтө жумшак болот. Каттуу эмес. Майдан аралаштырып ет аралаштырып өтө сонун. İçi şorpa olup kap.